Жакшы инсандардын көптүгү үчүн бул дүйнө сакталып турат демекчи, ар бирибиздин колубуздан жаралган арзыбаган жакшылык кимдир бирөөнүн кубануусуна же өмүрүн сактап калуусуна өбөлгө түзөрүн унутпайлы. Боорукер, беришин, айкөл инсандардын колдоосу менен бир нече адамдардын жашоого болгон көз карашын, ден соолугун, жашоо шартынын өзгөрүүсүнө себеп болуп келе жаткан Ак ниет аманат кайрымдуулук фонду ар дайым эл кызматында. Мындан туп-туура 6 ай мурун, тагыраак айтканда 2018 жылдын ноябрь айында Базар Коргон районуна караштуу Коткор айылынын тургундары Жолдош Алим Мырзаев менен Зульфия Айдарова Ак ниет аманат кайрымдуулук фондуна кайрылган эле. Анткени алардын 12 жыл дегенде зарлап жараткандан суранып жүрүп тапкан кызы 2 жаштагы Татынайымдын аплазия дартына чалдыккандыгы болду. Жаш наристенин канынын өлчөмү бат түшүп алсыз болуп бараткан. Кээ бир учурларда кан донорун таап 3 айда бир жолу кан куйдуруп турбаса, канынын өлчөмү 21%га түшкөн учурлар дагы болбой койгон жок. Көзүнө жаш, жүрөгүнө мұң толгон ата-эне Татынайымдын дартына даба издеп, бир нече ооруканаларга, дарыгерлерге текшертип жүрүп, акырында операциясыз бул оорудан айыгуу мүмкүн эместигин билишти. Операция Индияда жасалып, 30 000 АКШ долларын талап кылат эле. Ак ниет аманат кайрымдуулук фондунун демилгеси менен элге кайрылуу жасалып, Кыргызстанды түрөө кыдырып, Татынайым жаша аттуу кайрымдуулук марафон өткөрүлдү. 15 күнгө созулган марафон Ош шаарынан башталып, Бишкек шаарынан жыйынтыкталды. Марафондон чогултулган акча түз эфир аркылуу элдин алдында эсептелинип, Татынайымдын атасынын колуна тапшырылып жатты. Кайрымдуу инсандар берген бир сом акча дагы дыкаттык менен эсептелинип олтуруп, айтылган сумма чогултулду. Аны менен катар эле ошол убакыттын аралыгында боордун альвеококкоз оорусунан жапа чегип, боорун алмаштырууга муктаж болуп жаткан Алай жергесинин 24 жаштагы тургуну Эламан Каныбек уулуна дагы марафон өткөрүлүп, кайрымдуу инсандардан акчалай жардамдар чогултулду. Ошондой эле 4 баланын сүйүктүү атасы болгон 47 жаштагы Кубаныч Карабалаевге кайрымдуулук концерттер өткөрүлүп, жараткандын колдоосу менен Ак ниет аманат кайрымдуулук фондунун жетекчиси Медербек Сапарбаев мекендешибизди алып 17 февраль күнү Индия жергесине жөнөп кетти. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма яссир ва ла туассир, Робби таммин бихайр. Алла таалам сиздердин сапарыңыздарды байсалдуу кылсын. Мына ошол жактан Аллахымдын өзүнөн ооруларга шифа тилеп кетип атасыздар. Ар бириңиздердин ушу дарттарыңызга Аллахым өзү шифасын берсин. Узаткан туугандар, ата-энелер, бир туугандар, сиздердин кайтууңуздардагы ийгилик менен кайтууңуздардагы жолугушууларды Алла таалам жакшылык менен жолугушту насип кылган болсун. Ал жердеги сиздердин ар бир күнүңүздөр, ар бир аракетиңиздерге Аллахтын жардамдары болгон болсун. Аллахумма солли аля сайидина ва набийина ва маулана Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Мендериним сага Алла таалам ден соолук күч кубат берсин. Ушу силерге жардам берген ар бир биздин атуулдарыбыз, аталарыбыз, инелерибиз, карындаштарыбыз жакшы сөзү менен жардам бергендер бар, каражаты менен жардам бергендер бар. Алардын дагы көздөгөн максат тилеген тилек кылган ниеттерин жеткирсен, Аллахым Кыргызстандан ушундай ооруларды өзү көтөргөн болсун. Эли журтубуз оорубасын, эли журтубуз аман болсун, мамлекетибиз бүтүн болсун. Сиздер дагы жакшы барып тынч келиңиздер иншалла. Аллаху акбар. Макул инем ак жол да калса жакшы барып келиңиздер. Да калса биз тиги жака барганда дуа кылабыз. Ана сиздердин дагы дуаңыздар мустажап, бизге дагы дуа кылыңыздар иншалла. Да калса. Жакшы барып, рахмат, шифа таап, айыгып келиңиздер Кудай каласа. Менин атым Нематулла ажы. Кудай каласа жакшы барыңыз. Колдооңузду Аллахым кабыл кылсын. Мейлиним. Кудай каласа жакшы барып, жакшы келдин, иншалла. Бисмиллахир-рахманир-рахим.
кааласа өз буту менен жүгүрүп келет, биз тосуп алабыз. Кааласа. О мен Ак Жол тынч барып жакшы келиңиздер. Кудай кааласа азыр мынтип көтөрүп барсаңыздар, келе жатканда ошо сиздерди ээрчип, чуркап өз буту менен келсин. Кудай кааласа. Жаш наристе Татынайым Индия өлкөсүндөгү эң алдыңкы Фортис госпиталына алып барылып, сөөк чучуктарынан анализ тапшырды. Анализдин жыйынтыгы кубандырарлык болуп, Татынайымды операциясыз дарылатууга мүмкүн экендигин дарыгерлер айтышып, 80% кепилдик беришти. 1 айлык дары-дармек алынып, жума сайын дарыгердин көзөмөлүндө болду. Дуалар кабыл болуп, Татынайымдын ден соолугу чыңдалып, 3 айдан соң мекенине кайтууга дарыгерлер уруксатын беришти. Ал эми калган дары-дармекти үйүнөн уланта турган болушту. Бул убакыттын аралыгында Индия жергесине элдин колдоосу менен келген Элеман Каныбек уулунун бооруна операция ийгиликтүү жасалып, ден соолугу жакшырган эле. Ал эми мекендешибиз Кубаныч Карабалаевке боорун берүү үчүн барган донордун анализдери туура келбей, операция бир топ убакытка чейин узартылды. Кудай буйруп, кайрадан донор табылып, Кубаныч мырзага 19 сааттан ашкан убакытта операция жасалып, бүгүнкү күндө абалы туруктуу болуп, дарылануусу уланууда. Ал эми дартына даба издеген мекендештерибиздин иштери менен Индия жергесине 3-чү рет келип жаткан Медербек Сапарбаев бул жолу Мирлан аганы дарыланууга алып келген. Мирлан мырза сейрек көздөшүүчү сөөк, муун, омуртка ооруларына, тагыраак айтканда Бехтерова дартына чалдыккан. 10 күндөй массаж, физиотерапия жана кымбат ийне саюу терапияларынан өткөн Мирлан мырзанын бүгүнкү күндө ден соолугунда чоң өзгөрүү бар. Ал эми калган дарылануусун өз мекенинен улантмакчы. Ошентип бейтаптардын ден соолугунан сарсана болуп, жан өрүп, чын дили менен ар бир бейтаптын кандай дарыланып жаткандыгын өз көзү менен көрүп, тасма аркылуу элге жеткирип жаткан Медербек мырза мекенибизге кайтып, дарыланып жаткан бордошторубузду бир жумадан соң Борбор калабыз Бишкек шаарынан тосуп алмай болду. Көптөн күткөн тилектер орундалып, дуалар кабыл болуп, Акниет Аманат кайрымдуулук фондунун демилгеси кайрымдуу элдин колдоосу менен Индия өлкөсүнө дарыланууга кеткен мекендештерибиз өз жерине кайтып келип олтурушат. Аэропорттун тосуп алуу залы кубанычка, бакытка толду. Татынайым, Элеман, Мирлан мырзанын жакындары жана фонд мүчөлөрү жогорку деңгээлде тосуп алышты.
ошол ыйыбыз Кудайга жеткендиги анык болсун деп азыр да тиленип атам. 2-3 айдын ичинде $30,000 топтолуп, ушу Ак ниет аманат фондунун демилгеси менен элге марафон өткөрүп чыктык. Ошо элиме ыраазы, жумурай журтума ыраазымын. Ак ниет аманат фондунун жетекчиси Медер Сапарбаевга дагы өтө терең ыраазымын. Кыштын суук күндөрүндө ошо бизге кимде-ким жардам берген болсо бардыгына ыраазымын. Аллах ыраазы болгон болсун. Жардам берип, мына 17 февраль күнү Кыргызстандан учуп кеткенбиз. Мына азыр Индияда деле барганда, анализдерди тапшырганда красноклеточный аплазия деп чыгып калды, диагнозу бирдей чыгып калды, эми кандай болот деп. Адамдын ою суу сыяктуу ар жакка бөлүнүп агып турат экен. Мен ошол жакта ушундай ынанып, билип туйдум да, балам ооруп көтөрүп жүрүп. Эми оюм ар жакка калатты. Кыргызстанга кандай жооп менен кайтабыз? Ушунча элден акчаны чогултуп келдик. Кудайым бизди бир жакшы жолго сал. Жакшы жыйынтык менен кетирчи деп 5 мал намазга жыгылып, тиленип, дуа кылып окуп. Буйруса ошо ыйыбыз, элдин дуалары кабыл болгон болсун. Кызым Кудайга шүгүр жакшы, каны ошо лечение менен эле көбөйүп, буйруса мына эсен-аман журтубузга келип турабыз. Абалы Аллахыма ыраазымын, чексиз шүгүрлөр болсун. Биз көптөн бери күткөн, Кудайым буйруп насип кылган Кыргызстаныбызга жетип келдик. Биз Кыргызстандан Индияга ушу уулум Канибек уулу Эламан боор оорусу менен ооруп калып, Индия өлкөсүнө пересадкага барган болчубуз. Уулум 2009 жылы мектепте окуп жатканда авиакокоз оорусу менен ооруп калган. Индия өлкөсүнө барганга бизде доход болбой калды. Канчалаган көп суммадагы акча кеткенине байланыштуу кыйналып жүрдүк. Ошондой жүргөн кезибизде бизге ушул Ак ниет аманат фондунун мүчөлөрү жана ошондой эле анын жетекчиси Медер Сапарбаев жолугуп калып, бизди ушундай кыштын күндүн суук күндөрүндө биз менен кошо бирге болуп, ушул кыргыз элимдин ушундай уулдары ооруп жатса биз кантип турмак элек деп Ак ниет аманат фондунун мүчөлөрү жана ошондой эле уулумдун достору, эл журтубуз, кыргыз элим бардыгы жардамдашып, ушу уулумду Индия өлкөсүнө жиберишти. Документтерибизди тапшырып, андай анализдерибизди тапшырып жүрүп, 2 ай дегенде операцияга кирип, балам кайрадан леченияларын алып, Кудайым буйруп, мына бүгүнкү күндө 3 ай дегенде Индия өлкөсүнөн келдик. Ушу эл журтума, кыргыз элиме терең ыраазычылык билгизем. Ушундай уулдарыбыз сакайып кетсин деп ниеттерин түз кылып, Алла ыраазы болсун, ушулардын көмөгү менен, жардамы менен биз Индия өлкөсүнө барып келдик. Кудайга шүгүр, кыргыз элиме терең ыраазычылык билдирем. Алла ыраазы болсун. Кимде-ким бизге жардам берген болсо, бардыгыңыздарга ыраазыбыз. Сөөктерим сыстап ооруйт да. Муундарым шишип калат, тизелерим бүт элечи. Азыр шиштери кайтып калды. 20 күн болду барганыбызга, 25 күн болду. Азыр боль кетип, жакшы боль кетип калды, анча кыйла. Өзүм чечинип, өзүм кийинип калдым. Сада кийин албай да калгансызбы? Кийинишем кыйын болуп калды. Индияга качан бардыңыз? Канча жүрдүз Индияда? Индияга 14-күндө барганбыз, 25 күн болдук да. 8-inde келдик. Куда калдык. Кубанычында чек жок. Көздөрүнө жаш алган бейтаптардын жакындары фонд жетекчилигине жана жардам берген кайрымдуу инсандарга ыраазычылыгын билдиришип, өз үйлөрүнө жол алышты.
Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Буйруса биз Акниет Аманат коомдук фонду мына Орозо айында элге, мекенибизге ушул бүгүнкү келген бейтаптардын жакындарына бир өтө сонун бир жаңылык кабар кылдык десек болот. Анткени элдин жардамы менен, канчалаган мекендештердин жардамы менен ушул инсандар Индияга барып ден соолугун чыңап келип атышат. Буйруса ушул бүгүн келген 3 бейтапка ошо кыш айларында кайрымдуулук марафондорду өткөрүп, концерттерди өткөрүп, жерлерди кыдырып бир ай, 2 ай бою ушунчалык катуу аракеттер болгон. Ушу элден 1 сомдоп чогулткан каражат менен бүгүн мынакей буйруса иншалла ден соолугун чыңап келип атат. Мен эмне демек элем, ушул бүгүнкү бейтаптарга татынайым аплазия оорусуна чалдыккан, боорунан операция болуп келген Эламан бир тууганыбыз, жана сөөк омурткадан буйруса ушу Индияга барып ден соолугун чыңап келген Мирлан агабызга ким жардам берген болсо, баарыңыздардан мекендештер Алла таалам ыраазы болгон болсун. Мына Орозо маалында ушу сиздердин салган эмгегиңиздер, сиздердин салган ушундай ихсаныңыздардын үзүрүн Кудай буйруса акыретте көрөсүздөр. Орозо маалында ыйык айлардын султаны болгон Рамазан айында бир сонун сиздерге мына кабар, жаңылык Алла таалам берип турат, караңыздарчы, сонун кабар. Сонун кабар, анткени мен ушунчалык сыймыктанып атам, ушунчалык сүйүнүп атам. Эми баягындай бакыт деген ушул экен. Кымындай жакшылык кылып, ошол жакшылыгыңдын жыйынтыгы чыгып турса, мына ушул бакыт экен. Ушул инсандар оорубасын, кыргыз элим, эч качан кыргыз элим оорубасын, эч качан кыргыз элим кайгы муң тартпасын. Сыртта, мекенден сыртта мигрант болуп жүрүшөт. Ушул мекендештерим аман болсун. Жана ушул караңыздарчы, Индия жеринен кана эле колдон келип калса, мүмкүнчүлүк болуп калса, ушул бүгүнкү Индияга барып ден соолугун чыңап келген инсандар Кыргызстанда шарт түзүлүп, Кыргызстанда жакшы болуп, Кыргызстанда ушулар ден соолугун чыңап турса, кандай гана бакыт эле. Ошол күндөрдө Кудайдан ниет кылабыз, тилек кылабыз, аракетти да кылабыз, жөн эле отурбай баардыгыбыз жалпы аракет кылсак, бүгүнкү күндө боор оорусу чынында аябай күч алды. Кыргызстаныбызда статистика боюнча 100 миңден ашык. Еще ал катталбаган гепатит Б, гепатит С оорулары катталбаганы жалпы эсепке алганда мекендештер 600 миң деген кыргыз элим гепатит оорусу менен ооруйт экен. Бул өтө мондай өтө коркунучтуу маселе. Ошондуктан ар бирибиз мекендештер ушу аракет кылып көңүл бурсак, буйруса көңүл буруп, аракеттерди кылып, салымдарды кошсок, Кудай таалам ушулардын ден соолугун чыңап берсе, моминтеп Индияга барып жакшы болбостон Кыргызстанда жакшы болуп берсе деген бир жакшы ниет. Биздин Акниет Аманат коомдук фондунун Кудай буйруса 17-чи бейтабы мына келип отурат. 6 айдын ичинде 17 бейтап ушул Индияга барып, аман эсен операция болуп, ден соолугун чыңап келип атат буйруса. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Эже мынакей ушул инибиз Эламанды кыш айларында ушу биздин Акниет Аманат коомдук фондуна сиз алгач кайрылдыңыз эле. Сиз алгач ушул баланы алып келип Ошто жолуктук элек. Андан сырткары Ош Бирим телевидениясы менен жана башка телеканалдар менен элге чыкты эле. Ошол малда мына өзүңүз жетелеп жүрдүңүз эле. 3 ай мурунку мал менен бүгүнкү абалдагы сезимдер кандай болуп турат азыр сиз үчүн? Аябай катуу чуркадыңыз эле. Мен сизди ушул баланын апасы болсо керек дегенмен. Бирок таяжасы экенсиз. Аябай катуу чуркадыңыз. Рахмат. Ушунчалык марафондордо да, суукта да турдуңуз өзүңүз. Ушул баланын башынан аягына чейин жакшы болуп кетүүсүнө бир катуу аракет кылдыңыз. Өзүңүз айта кетсеңиз да, ошо баштан баштап азыркы күнгө чейин. Рахмат, сада болоюн. Саламатсыздарбы? Кыргыз элим, кыргыз мусулман бир туугандарым. Мен ушул Акниет Аманат коомунун жетекчиси Медер Сапарбаев ошон менен кошо иштеген балдар кыздарга да чоң ыраазычылык билдире алам. Биз ушундай жол таппай караңгы туңгуюк жолдо жүргөндө Медер балама жолугуп
бизге жарыкчылыкка алып чыгып ушундай жакшынакай нерселерге үгүттөп, кыштын суугуна тоңуп кыйналбастан ушул балага акча чогулуп калсын деп ар жерде марафон уюштуруп жүрдүк. Ушул марафондо жакшылыкка кол сунган тууган уруктарга, Элемандын классташтарына, ушуну баштаган Медер Сапарбаевга чоң ыраазычылык билдире алам. Сиздердин берген көп түкүрсө көл болот деп сиздердин кайрылган кол сунган акчаңыздар аябай ак жолтой болду. Биз шипа таппай аткан Элеманды Индияга жиберип, мына минтип аябай жакшынакай болуп орун алмаштырып келип отурат. Сүйүнүчүбүз, кубанычыбыз койнубузга батпай аябай сүйүнүп тосуп, ушунчалык ыраазы болуп отурабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ушул Элеманга ушундай кайрымдуулук кылып жол ачкан ушундай мигранттарга, мынандай кыргыз элдериме кайрымдуулук кылгандарына ушундай Алла Таалам ошондой өздөрүнө ошо берген акчасына карата ошо баракасын бере берсин, үй бүлөсүндө тынччылык болсун, элибиз аман бололу, тынч бололу. Амин. Алла. Элеман, мынакей азыр Ошто өзүңдүн эң жакын болгон аталаш, апалаш туугандарың сени тосуп алып турат. 2 ай бою Индияда болдуң. Ийгиликтүү операциядан чыгып келдиң, Кудай буйруса. Азыр сенде бүгүнкү күндөгү, бүгүнкү абалда мен ушул 3 ай мурун сени ушу Алайдан көргөнүмдө, 4 ай мурун Ошто алгач көргөнүмдө денең бар ушу сары басып, кантип ушул баланы Индияга жеткиребиз деген ойлор болгон. Өзүң дагы бир Алладан күткөнсүн. Мына бирок ошол тилегиңе, ниетиңе жетип турасың, ата-энең дагы баары сүйүнүп турат. Мына бүгүнкү маалдагы сенде азыр сезимдер кандай? 2 ай мурун кандай эле, бүгүнкү күндөгү азыр жакындарың абалында, жанында кандай сезимдер? Өзүң айта кетсең. Буга чейинки абалым ошо ооруп, кыйналып жүргөн болсом, азыр Кудайга шүгүр Индиядан операция болуп, мына өз кичимекенибизге келип калдык. Ошо бизге жардам беришен момун-мусулмандарга, кыргыз элине, чет жерде иштеп жүргөн мигрант жердешибиздерге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ошо туугандарыма, досторума, инилериме. Ал эми ата-энесинин көптөн күткөн бакыты татынайымдын айыгып кетүүсүн чыдамсыздык менен күтүп, сонун маанай менен тосуп алган тууган урук, жердештери түлүп өткөрүп, жаратканга шүгүрчүлүк келтирип, Ак ниет аманат кайрымдуулук фондунун жалпы жамаатына ыраазычылыгын билдиришти. Amin, şu elge baraka faiz versin. Uşu birdi versen, mingdi verem deydi. Mingdi versen, tümöndü verem deydi. Elimiz oşol 50 som, 100 somdan, 500 somdan, 1000 somdan kem bakal olup ketken yok bergender.
Kayta oşlardan mertebesi yüzleri jarık bolup, koşkondan koşulup, oşondan bayıp, jakşınakay olup jüret. Dağala oşol tirilik bolup jatat. Andan dağı jogorı desem bolat, jakşınakay olup önü ösüp ketesin. Oşolarga rahmat. Oşo 50 son bergen, 1000 son bergen, bardığına beraber rahmat aytkim gelet. Barın berdi. Yoğun yoktay berdi. Göptörü berbeye koydu. Berbegenderge hem ayrı rahmat. Bergenderge rahmat. Bergender bizim elimiz, Kırgız elimiz bereşen gelgen. Berip biröөнү koldap gelgen. Koldayız, dağala koldayveremiz Kuda kalasa. Dağala uşunday işler bolsa atkarganга elim dayar, jurtum dayar. Men elge süýönüp aytalamın. Elge rahmat. Allah. Birinciden Allah'a şükürler olsun. İkinciden Kudayga şükür. Şu kızım bari jakşı. Alдағы sen aytып atkan kıyallar hazır çok. Bir daha. Kudayga şükür. Öte süyünüp turabız hazır. Kudayga çeksiz maktalar olsun. Jakşı bari. Allah'a şükür. Ondan keyin şu Akniyet Amanat Koomduk Fondunun жалпы жамаатына жетекчиси Медерсинин өзүңө. Ondan bizge şu telekanal Hoşbirim geldi, JTR geldi. Жалпы bizdi tartıp ketken. Bizge жардам берген жалпы телевидениелерге ыраазычылык билдирем. Анан şu Айылдаш Коткор элиме, Аук элиме, Шыдыр элиме, Жумурай журтка баарына Алла разы болсун. Бардыгынан чексиз ыраазымын. Бүгүнкү күндү чындыгында көп күттүк биз. Аллага шүгүр. Азыр ушул кызыңыздын жакшы болуп келгенине ишенип турасызбы? Кудайга шүгүр, ишенип атам. Буйруса ишенип турам. Аллага шүгүр. Саламатсыздарбы, урматтуу калың журтум, Жумурай журт элим. Biz толук 3 ай мурун сиздердин кол кабышыңыздар менен ушул элимдин жардамы менен Акниет Аманат фондунун себепчи кылып ушу Аллахыма ыраазымын. Биринчиден Аллахым ошо Индияга жеткирип, ошо врачтарга жолуктуруп, врачтар кызымы без операция менен лечение менен сакаят деп сөз берип, сакайтырып, дары-дармек менен мына буйруса 3 ай бою лечение кылып, эсен-аман Кыргыз элибизге кайтып келдик. Врачтын айтуусу боюнча кызым узак мөөнөткө дары ичип туруш керек экен. Азыр 9 айлык дары дармегин кошуп берди. Буйруса 9 айдан кийин январь айында Индияга кайра барып Викастуанын анализден өтүп келебиз. Буйруса ага 3 ай бойку анализдери буйруса баары да жакшы чыкты. Сөөктөн текшерген анализи аплазия болуп эле чыкты. Бирок ошол аплазияны дагы 80% медер өзүң уктуң, кошо жүрүп 80% сакайтырганга шанс бар деп бизди сүйүндүрдү. Буйруса ошол сөздөр туура келип, кызым элдин жардамы менен, ушундай журттун жардамы менен буйруса мекенинен сакайып жакшы эме менен кайтып келдик. Сүйүнүчтүү кабар менен буйруса ушул кызымдын сакайгандыгы түбөлүктүү болсун, анык болсун. Ошо элиме, журтума, ушундай берешен адамдарга, ошондой эле Акниет Аманат фондунун жетекчиси Медер Сапарбаевга чын жүрөгүмөн ыраазымын. Элим менен сыймыктанам. Буйруса ушундай элим бар экен, мына кызым кайра жарык жашоого жанданып отурат. Буйруса баары жакшы. Эли журтума рахмат. Ушунча даярданып, ошол татынайым келип атат Индиядан деп күтүп турган элиме ыраазымын. Аллахым ушул күндү качан насип кылат экен деп зарлап, ыйлап, Медер көзүң менен көрүп жүрдүм, кандай болуп жүрдүм Индияда дагы. Буйруса баары жакшы, артта калгандыгы анык болсун. Жакшы тилектердин, дуалардын баардыгы Кудайымдын кулагында болуп, иншалла кызым узак өмүр сүрсө экен деп тилейм Кудайдан. Деги эле менин эле кызым эмес, бүтүн Жумурай журтта болуп аткан оорукчандарга шифа бергендиги анык болсун Кудайымдын. Ошо докторлорду себепчи кылып, башка оорукчандарга дагы шифа бере берсин Аллахым. Кызым ушу кан куйдуруп баштагандан баштап 1,5 жыл алыштык ушу дарт менен ай сайын кан куйдуруп. Башыман кандай кылсам сакаят экен деп ушу кең дүйнөгө дагы батпайт элем, чынын айтсам. Асманды жарып кетип, бир кызыма даба таап келсем деген ойлорум болот эле. Буйруса баардыгы жакшы. Мына сендей азамат эр жигиттер көбөйө берсин деп Кудайдан тилейм дагы элечи. Ушума окшоп зарлап ыйлаган энелердин дуалары сен аркылуу кабыл боло берсин. Аллахым сендей мырза жигиттерди көп жаратсын деп тилейм. Өтө ыраазымын Медер. Кудайым жалгасын. Мындан кийин да иштериңе албан ийгиликтерди каалайм. Буйруса мына ушунча аманат акчаларды чогултуп, өзүң кошо бар деп суранып, мына өзүң кошо барып, ошо жерде акчаларыбызды врачтар менен сүйлөшүп, ордорунан койгондугуңа мен 1000 мертеден ыраазы кылам. Себеби баягы
10 жолу уккандан 1 жолу көргөн деген сөз эң туура экен медер. Акчаны алып барганың менен врачтарга түз өзүң байланыша албайсың, тилин билбейсиң, башкасын билбейсиң. Врачтарга түз байланышып өзүң акчаны туура пайдаланып, мына ушул күнгө жеттик буйруса. Мен бүт жумурай журтума айтып кетмекчимин. Акча эч кандай текке сарпталбады. Мына медер өзү кошо барып, бардыгын чек аркылуу төлөп, Татынайым буйруса мына. Татынайымдын ген анализин дагы 40 күн күттүк. Биринчи генетикага тапшырдык. Генетика 40 күн күтүп кандай чыгат экен? Генде бар болгон болсо пересадка жасайбыз. И пересадка өтө оор болот деп айтты. Оюмдан ар түрдүү ойлор кечти ошол кезде. 40 күн болсо дагы күттүк. Мына кызымдын анализи буйруса таза деп чыкканда өзүм шунчалык башкача сездим. Кызым каны көбөйгөндө жөн эле асманга кызым сакайып кетсе асманга учуп жерге түшкөн эң бактылуу эне мен болом дүйнөдө деп ойлочу элем. Ошол күндү Кудайым насип кылгандыгы түбөлүктүү болсун. Кудай кааласа бүгүн ошол ниеттериме жеткеним чын болсун. Мына Кудайыма шүгүр, кыргыз элиме, журтума буйруса кайтып келип, кызым менен бактылуу мына элдин койнунда турабыз буйруса. Кызыңыз оорубасын, башка үйүңүздөрдө бир акыркы сыноолордун бири болсун. Рахмат айтам. Кайгы, муң тартпаңыздар. Көз жаштар мындан кийин сүйүнүч көз жаштарга айлансын, Хизметиңиз керегиге салык кыздардан болуп, Врач агайларын көрүп, баалы кампирлерди балдарым өмүрү узак болсун, өрүшүңүз жайы кошконуңар менен кошо баргыла. Элдин кызматын кылып жүрө бергиле, улуңар кызыңардан кызмат көргүлө, асмандан жерден келген кырсыктардан сактасын. Жолуңар шыдыр, жолдошуңар кызык болсун. Бергейине болсун. Ааламда олоткан бардыгына бир эле Кыргызстан десем жаңылып калат экен. Өз Россияда жүргөн балдарыбыз бар экен, Казакстанда жүргөн балдарыбыз бар экен, Турцияда жүргөн балдарыбыз бар экен. Ушулардын жардамы менен ушу кызыбыз түзүк болуп кетти. Ушулардын бардыгына рахмат. Ушу интернетке чыгып интернеттен угуп атканда бардыгына 5 сом берсем, 10 сом берсем, 1000 сом берсем, ошолорго разыбыз. Ошолорго рахмат. Ошолордун тапкан тутканына барака пайыз берсин, кармаганына халалсыздык берсин. Аман ойган аман өз элине, өз жерине келгенге Алла насып кылсын. Ошондой иштерди аткарып, жакшынакай болуп, жүздөрү жарык болуп, абыры менен мартабасы жогору болуп келгенге Алла насып кылган болсун. Биз дагы Татынайымдын мындан ары эч качан оорубай, дары-дармектерин өз убагында ичип, бүт айыгып, ден соолугу чыңдалып, бактылуу кыздардан болуп чоңоюусуна тилектешпиз. Акниет Аманат кайрымдуулук фонду ушуну менен 20га жакын бейтаптын дарылануусуна, ден соолугун чыңдоосуна өбөлгө түзүп бере алды. Фонд менен иштешкен, өз салымын кошкон ар бир атуул мекендештерибизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз.